Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы информациялык модель жана анын түрлөрү, берүү формалары. Сабактын максаты балдар биринчи бул информациялык модель жөнүндө түшүнүк аласыңар, экинчи информациялык модельдин түрлөрүн окуп үйрөнөсүңөр, үчүнчү информациялык модельдин берүү формалары жөнүндө маалымат ала аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап, андан соң жаңы темага кирели. Бул жерде модель деген эмне деген суроо. Балдар модель деген бул кандайдыр бир реалдуу бир объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Экинчи модельдөөнүн себептери. Модельдөөнүн негизги себептеринин бири биринчи бул ошол модельденүүчү же болбосо изилденүүчү объекттин учурда жок болушу. Мисалга биз мурдагы сабактарда динозаврды келтиргенбиз. Демек бул динозаврлар азыркы учурда жок болгондугуна карабастан анын моделинин изилдөөсүнүн натыйжасында биз алар жөнүндө толук маалымат ала алабыз. Экинчи модельдөөнүн экинчи себеби бул ошол изилденүүчү объекттин өзүн изилдөө бул кымбатка турган учурда, демек анын алгач моделин түзүп алуу керектелет. Үчүнчү себеби болсо бул ошол модельденүүчү объекттин кээ бир гана касиеттерин өзүлөө керек болгон учурда дагы мунун моделин түзүп алуу жүргүзүлөт балдар. Үчүнчү суроо модельдин түрлөрүн атагыла балдар. Модельдин эки түрү бар дегенбизде, материалдык жана информациялык. Материалдык модель деген бул ошол реалдуу объекттин физикалык окшоштугун чагылдырса, ал эми информациялык объект болсо, ошол объекттин ички касиетин жана анын сырткы дүйнө менен болгон байланышын чагылдырат дегенбиз. Материалдык модельге мисал келтирсек, мисалы үйдүн макетин же болбосо кийим тигүүдө колдонуучу манекендерди материалдык модельге мисал келтирсек болот. Жөнөкөй тил менен айтканда бул кармап көрүүгө мүмкүн болгон модельдер. Информациялык модельге мисал келтирсек, мисалы жөнөкөй эле биздин турмушубуздагы көбөйтүүнүн жады балы бар, мисалы дептериңердин артында. Ошол бир информациялык модель болуп эсептелет балдар. Информациялык модельге азыр дагы кенен бүгүнкү сабакта токтолобуз балдар. Анда бүгүнкү сабагыбыздын планы биринчи бул информациялык модель жөнүндө түшүнүк, экинчи информациялык модельдин түрлөрү жана үчүнчү бул ошол информациялык модельдердин берүү формалары, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктоо жана ушул сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөр. Анда балдар, демек биринчи план информациялык модель жөнүндө түшүнүк. Эми жогоруда да айттык, демек информациялык модель деген бул ошол оригиналдын же болбосо ошол реалдуу объекттин ички касиеттерин жана алардын сырткы дүйнө менен болгон байланышын чагылдырат экен. Демек биз оригиналдар эмнелер боло алышын биз мурдагы сабактарда караганбыз. Оригиналдар булар каалагандай кандайдыр бир объект бир оригинал болушу мүмкүн, кубулуштар болушу мүмкүн, ошондой эле процессор дагы бул ошол реалдуу объект, ошол эле учурда оригинал болуп эсептелинет. Мисалга бул жерде информациялык модельге бул Менделеевдин мезгилдик системасы же болбосо химиялык элементтердин таблицасы, бул да бир информациялык модель болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бул жерде эки сүрөт чагылдырылды. Бул жерде бул экөө тең бир кандайдыр бир имараттын сырткы эмес, ички структурасын, касиеттерин чагылдырган бир модельдер. Демек бул информациялык модельге мисал боло алат. Анда демек экинчи планга келели балдар, эми модельдин түрлөрүгө. Модельдин эки түрү бар дегенбиз. Бул информациялык жана материалдык. Эми бул бүгүн демек информациялык модельге токтолобуз жана информациялык модельдин өз ичинде дагы түрлөргө бөлүнүшүн карайбыз. Демек бул вербалдык модель, аралаш модель жана белги модель болуп 3 түргө бөлүнөт балдар информациялык модель. Ал эми вербалдык модельдин кандай түрлөрдө, кандай формаларда берилет вербалдык модельдер? Демек сүрөттөр, чимелер аркылуу, демек муну кантип айтсак болот, визуалдык информация катары визуалдаштыруу аркылуу берилет экен. Демек вербалдык модель. Экинчи бул аралаш модель. Аралаш модельдин таблица формасында график, схема, диаграмма, белги модели болсо сөздү жана формулалар аркылуу берилет. Берүү формаларына азыр 3-чү планда кенен токтолобуз. Демек 3-чү планга келели балдар. 3-чү планда демек биринчи белги моделине карайбыз. Белги модели бул сөздү жана формулалар дедик. Демек сөздүү модельде балдар, абалдар, окуялар, процесстер кадимки табигый тилде берилет. Табигый тил деген кадимки биздин сүйлөгөн тилибиз, кыргыз, орус дейли, ушул тилдер бул табигый тилдер болуп эсептелет. Демек сөздүү модельде бүт ошол окуялар, процесстер жөнүндөгү маалымат же болбосо ошол модель бул табигый тилде берилет экен. Эми сөздүү модель дагы өз
ичинде эки түргө бөлүнөт: илимий исбаттоо жана көркөм исбаттоо. Эми илимий исбаттоонун эң башкы сапаты бул логикалык жана так маалыматтар болуп эсептелинет. Демек илимий исбаттоо бул эмнени талап кылат экен? Так маалыматтар жана логикалык маалыматтарды талап кылат экен. Демек биздин силердин мисалы мектеп курсундагы биология, химия дейли, булар география дейли так маалыматтарды талап кылган илимдер. Демек ушул предметтерде мисалы берилген маалыматтар бул илимий исбаттоо болуп эсептелет. Көркөм исбаттоо болсо бул силердин мисалы адабиятыгар, кыргыз адабият сабагыңарда мисалы көркөм исбаттоо негизинен колдонулат балдар. Эми математикалык моделге же болбосо формулаларга келели. Бул белги моделинде бул жерде формула түрүндө дегенбиз. Эми математикалык модель деген бул демек математикалык түшүнүктөр жана формулалардын жардамы менен түзүлгөн модель болуп эсептелинет. Демек силердин математика курсуңардагы бүт ошо формулалар же болбосо түшүнүктөр, терминдер булар бардыгы демек математикалык модель болуп эсептелет экен. Жана ошондой эле белги моделине кирет экен балдар. Түшүнүктүүбү? Мисалы, силер кандай математикалык формулаларды билесиңер? Силердин курсуңарга тиешелүү болгон. Демек ошолор бардыгы бул информациялык модель экен. Эми аралаш моделдин берүү формаларына токтололу. Аралаш модель таблица түрүндө берилет экен. Таблица деген бул жолчу жана мамычалардан турган тик бурчтуу формасындагы информациялык модель балдар. Таблицаны баарыбыз билебиз. Таблицаны турмушубузда биз аябай кенен колдонуп ошол эле учурда учуратабыз жашообузда. Демек бул таблица деген бул эмнелерден турат? Жолчулардан жана мамычалардан турат. Бул мисалы сандар менен белгиленген бул жолчу болсо, ал эми тамгалар менен белгиленген бул мамыча болуп эсептелинет. Жана ошол жолчу менен мамычалардын кездешкендеги область бул ячейка же болбосо уяча болуп эсептелинет балдар. Жана ошондой эле график түрүндө. Эми график формасында берилген бул аралаш модель бул кандайдыр бир чоңдуктун башка бир чоңдуктан көз карандылыгын көрсөтмөлүү түрдө чагылдырып берүүчү модель болуп эсептелет. Демек мисалы бул жерде эмне чагылдырылды? Бул дата менен температура чагылдырылды. Кайсы датада кандай температура катталды? Ошонун бир график түрүндө чагылдырылышы. Эми карагыла балдар, мисал башка мисалдарды келтирсеңер болот. Мисалы аралыктын убакыттан көз карандылыгы болгон. Демек эки чоңдуктун бири-биринен көз карандылыгын чагылдырып берүү үчүн бул график колдонулат. Эми мисалы бул график эмнени бизге сунат? График менен берүү бул ошол информацияны кабыл алууга жеңилдетет жана ыңгайлуу абалга келтирет. Себеби мисалы карасаңар бул график менен сразу эле карап туруп эле билсеңер болот. Эң төмөнкү температура кайсыл сааттарда каралды. Демек бул сааттарда төмөнкү температура катталгандыгын дароо эле билсек болот. Демек бул график менен аркылуу берүү бул информацияны кабыл алууга ыңгайлаштырат. Эми диаграммага келели балдар. Диаграмма деген эмне? Бул диаграмма бул сандык мааниге ээ болгон таблицанын графикалык сүрөттөлүшү. Демек диаграмманы түзүүдөн мурда анын таблица керек. Жана ошол таблица сандык мааниге ээ болуш керек балдар. Ошол сандык мааниге ээ болгон таблицанын графикалык сүрөттөлүшү бул диаграмма болуп эсептелет. Бул жерде диаграмманын эки түрү берилди. Бул гистограмма деген түрү, ал эми болбосо тегерек формасындагы түрү болуп эсептелет. Эми диаграммада да жогоруда графикте айткан сыяктуу эле диаграмма аркылуу берүү дагы информацияны визуалдаштырып кабыл алууга ыңгайлуу абалга келтирет балдар. Кийинкиси схема. Схема деген балдар бул кандайдыр бир объекттин жалпы жана негизги өзгөчөлүктөрүн шарттуу белгилердин жардамы аркылуу берүү болуп эсептелет балдар. Эми схемалар да өз ичинде 3 топко бөлүнөт. Бул карталар, графтар жана блок схемалар. Эми мисалы бул жерде карта, Кыргызстандын картасы чагылдырды. Бул бир схема болуп эсептелет. Жана ошондой эле аралаш моделге мисал болот. Жана бул жерде мисалы блок схема, графтар дагы чагылдырылды балдар. Түшүнүктүү болдубу? Демек берүү формалары бул аралаш модельдер, бул схема, диаграмма жана таблица, график түрүндө берилет экен. Ал эми белги модели болсо бул сөздүү жана математикалык же болбосо формулалар аркылуу берилет экен. Ал эми вербалдык модельдер болсо бул визуалдаштыруу аркылуу берүү, сүрөттөр жана чиймелер. Сүрөттөр дегенде бул картиналар да кириши мүмкүн, фотографиялар бүт бары бул ошол вербалдык модельдин бир мисалдары боло алат. Демек балдар бышыктоого келсек, демек биз эмнелерди үйрөнө алдык? Информациялык модельдин
так аныктамасын үйрөндүк жана информациялык модель өз ичинден дагы түрлөргө бөлүнүшүн үйрөнө алдык. Бул вербалдык, аралаш жана белги модели болуп 3 түргө бөлүнөт. Ал эми бул 3 түрү ар бири өзүнчө бир формаларда берилерин да үйрөндүк. Демек, кайсы модель кандай формаларда берилер жана ар бир формасына дагы аныктама берип өттүк, балдар. Анда демек бүгүнкү сабактын негизиндеги тапшырма биринчи бул жерде бир топ суроолор түзүлдү. Демек, модель деген эмне, балдар? Информациялык моделге аныктама бергиле, информациялык моделдин түрлөрү, вербалдык модельдерге мисал келтиргиле, схема жана анын түрлөрү, диаграммага аныктама бергиле жана ошондой эле аралаш информациялык модельдерди атагыла. Эми балдар, силер ушул суроолорго баарын ушул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен толук жооп бергенге аракет кылгыла жана ошондой эле информациялык модельдерди силердин турмушуңарда, мектептик турмушуңарда эмнелерди дагы информациялык модельге мисал келтирсек болот? Жана ошондой эле математикалык модельдерге бир 10-15 мисал келтиргиле. Кандай формулаларды билесиңер? Математикалык модельди чагылдырган. Ушуларды баарыңар мисал келтирип, тизмектеп дептериңерге жазгыла. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча.